Қызым, ел тағдыры мені қаншалық ойланса, сенің тағдырың мені ошончолук ойлантат. Мені уағы келгенде түшінерсің, қызым. Очыратқан. Эмне деген түш болды? Қасиетті қамчы бұл. Тұнымтар өлгенде ханатан беріп жіберіптір. Бұл қамчы менің сырдашым. Қапалансам мұңдашым. Сағынсам құсалығымды шул қамчы жазады. Ханатам ақбоз аты мінгенде ұшыл қамчы қолында болар еле. Қарагерді мінгенде башында ұйыған қорғошын бар қамшысын алшы. Бұл қамчы біздің үйде еленіп тұрчы. Бақтығыздың башат ұшыл жер елі. Өйді дөбөк, ғылдыйда жөлік болуыз деп тілек қылдым елі. Емі мүнтіп, башымда ер көтер алғыз жүк тұрады. Ұшының барына өзің, анан қасиетті көлгү. Мен ұшыл құландың образындамын. Анда месе кененирээк ал жактан сүйлөшөлү. Жүрүңүздөр, кеттик. Мен телефонумду алып алайын. Ай, чалуулар да аябай көбөйүп кетиптир. Каттар да абдан көп келиптир. Эми мен кийимимди которуп алайын. Силер мени карап тургула. Мен Надира Сарыкова, Алай районунда Коңурдөбө айыл өкмөтүндө төрөлүп чоңойгонмун. Негизги кесибим мен Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетин бүтүргөнмүн. Кесибим боюнча музыка мугалими. Бирок менин ошол балалыгымдагы кыялым, балалыгымдагы жашоомдун бардыгы бул театр болчу. Кичинекейимде ким болосуң деген суроого бала кезде анкета толтурчубуз го. Ошол суроолордун баарына мен актриса болом деп жооп берчүмүн да. Үй бүлөлүмүн, Кудайга шүгүр. 3 жылдын энесимин, Алайдын кызымын. Жакшы кыз жатка кетпейт деп Алайдын келинимин деп коеюн. Ошко дагы ушул окууга келгенде мен 3 окуу жайга бирдей окууга өткөнмүн.
бюджеттин негизинде филология факультетине, физика, математикага жана искусство факультетине бюджеттин негизинде өткөнмүн. Бирок эч кимге айтпастан, үйдөгүлөргө, апамдарга, акемдерге айтпастан мен бир гана искусство факультетине өтүп турмун деп сүйүнчүлөп койдум аларга. Өзүм театрда иштегениме быйыл Кудай буйруса 12 жылдын жүзү болот. Өзүм каалаган ролду аткара элекмин азыр. Аткардым дегениңде уже мындай сенин жашоо образың, сенин кыялың токтогондой сезилсе керек, мен оюмчачы. Эч бир улуу актрисалар деле абдан бир күчтүү тарыхы бар актрисалар, актерлор деле мындай өзүмүн кыялымдагы ролду жараттым деп билбейм, айта албаса керек. Бул биз үчүн мындай жетпей турган, чеги жок нерсе да. Биринчи 2015 жылы мен Меңди Мамазайырованын Кымгут түшкөн бир кечте деген спектаклин ойноп, эң алгачкы алган сыйлыгым үмүт сыйлыгы деп айтылат да. Андан кийин Сабира Гүмүшалиева атындагы сыйлыкты алдым. Анвар Куттубаев атындагы сыйлыкты алдым. Маданияттын мыкты кызматкерин алдым театрда иштеп жүрүп. Ушул күндөр дагы мен ушул мындай тарыхый чыгарма Кулам спектаклинин дагы ушул башкы каарманды ойноп атам. Сиздер азыркы тарткан менин репетиция учурумдагы тарткан чыгарма ушул тарыхый чыгарма. Бул Ормон хандын кызы Боронбай бийдин келини деген, бул Кулам деген өтө акылдуу аял болгон экен. Ошонун образын жаратып турган чагым. Эгерде менин жашоомдо ошондой болгондо кандай акыбалда болмокмун депчи абдан таң калдым. Көп ойлондум. Эгер чындыгында менин атамды эгер кайын журтум тараптан өлтүрүп койгон болсо, мен кайра ошол бала чакам деп, жолдошум деп кайтып келе билем же келбей билем, мен анчалык акылдуу боло албасам керек депчи абдан катуу ойлондум чындыгында. Бул аялга мындай суктандым да. Азыр жашоодо андай аял жокко эсе да. Эч болушу дагы мүмкүн эмес. Себеби өзүнүн хандын кызы, жөнөкөйдүн кызы эмес, хандын кызы кайын журт тараптан хан өлтүрүлүп атат. Бирок ошону ушунчалык акылдуу аял болот. Атасын өзү жеткирип, сөөгүн өзү жеткирип барат кайын журтуна. Бирок кайра жыл өткөзүп, өзүнүн бала чакасына, күйөөсүнө кайтып келет. Адамдардын келгени элдин алдында ойноо бул артисттерге эргүү гана алып келет. Мына ушундай биздин театрдын жумушу, театрыбыздагы ишибиз, иш планыбыз ушундай. Театрдан сырткары мен ырдайм да. Ошол ырдаган кесип, алдагы кесип өзүнчө. Сизди сүйгөн сыр билгизбей ичимден, сыздап жаным кыйбай такыр башкага. Талап кылам сизди сүйгөн кишиден, так менөңдү сүйө билсин таптаза. Талап кылам сизди сүйгөн кишиден, так менөңдү сүйө билсин таптаза. Негизинен менин атам чебер болгонда, атам тон тиккен, ээр чөмүчтөрдү мындай жыгаштанчы ошондойлорду чапкан, анан тумак тиккен атам. Атамын жанында машинаны мындай кылып кармап берип жүргөн кыз мен элем. Анан өзүмдө да кичине болсо дагы бар. Азыр мончок сончокторду тигийген өнөрлөрүм бар дегендей. Но бирок эжемдей абдан бир кооз кылып тиге албайм.
Анан менин жанагы эмеде айткандай визитный карточка деп коет го, ошондой менин апапакай формамды ушул Назгүл Карова эжекем бүтөрүп берген. Надира деп жакшылыктарга чакырганда, кайсы бир инсандардын чыгармачылык кечелерине чакырганда Надира жанагы апакай көйнөгүн кийип кел деген сөзсүз болчу да. Жылдыздар шыбырайт, учуп кел мага деп, канатын таба албай, жүрөмүн ай мен издеп. Бүткүлө жылдыздар, азыр мен учамын. Экинчи өнөрүм демекчи жанагы өнөрлүү өлбөйт дейт го. Ошонун сыңары эле ушул Кудай берген өнөр менен эл алдында, элдин жакшылыктарында, ар кандай кечелерде кызмат кылып келем. Чыгармачылыктагы негизги кесибим ушул музыка мугалими, ырчылык дегендейчи. Бизге эми ошол искусство факультетинен ырдоону үйрөткөн, мына ошол өнөрүм менен элдин жакшылыгында кызмат кылып келем. Ар кандай чыгармачылык кечелерге элдин чакыруусу менен барып кызмат кылып жүрөм. Элдер экинчи пландагы төшүктү анча түшүнүшпөйт. Анткени ырчынын бир ырына эле бир топ акча кетет. Клибине андан көп акча кетет. Анан формасы, мисалы, костюмдарыбызга чоң-чоң өлчөмдөгү акча кетет. Мисалы, бир тойго барып тапкан акчабыз менен жанагы мен кийген костюмду сатып ала албайбыз. Азыр жөнөкөйлүк менен бир элди таң калтыра албай калдык да. Өзгөчө бир ошондой кыргыздын улуттук каада салтындагы артка калтырбайлы деген мааниде дагы мен абдан басым жасаганым ушул кыргыз улуттук кийимдеринечи. Чындыгында мен жөн эле чачымды жасап салонго, анан жөнөкөй эле көйнөк кийип барсам мени эл кабыл албайт. Мени ошол жакшылыктын ээси дагы кабыл албайт. Ай, кана формаң деп тура беришет. Жашоодо айтылат го, адам болуу кыйын дейт да, аял болуу андан да кыйын дейт. Көмөктөшкөн менин жашоодогу эң бир чоң жардамчым чындыгында бул менин жолдошум. Балдарымды тең ата эле карашат. Анан жумушумдун деле көпчүлүгүн мындай аял кылсын деген эле нерсе жок. Анча-мынча тамак даярдап коет бизге дегендей. Катардагы аял менен албетте актриса аял болушу абдан кыйын. Мындай деп айтат да, анча-мынча эми анча-мынча нерселер болгондо жолдошум сага Оскар бериш керек эле деп коет да. Бул эми турмуштагы жөнөкөй эле болгон окуялардан да. Анан мен айтам да, эмнеге мен сыяктуу бардыгы эле үй бүлөдө ушундай нерселер болот десем, жо дейт да. Эми сен эми актрисалыгыңа салып атасың деген сыяктуу да көп нерселер болот да. Анан эми ошол биздин жумуш негизинен бардыгы эле эркекке жага бербей турган жумуш да. Абалыңыз жакшы. Менин жолго чыгышыма уруксат бересизби? Эже, илимий ишиңди жактагандан соңчу менин атыман окуучуларыңызга чыгарып берип коюңузчу. Мага бере турганымда апама дагы-дарбай калып келчи. Сизге? Ай, менин да бере турганым бар болчу. Мен эстетпесем бербейт белең. Эжеке, үстү башыңызга тандап ылайык кызын алып кийиңиз, менден белек болсун. Юрт тугандар, албаган оюма койбойт экенсиңер да. Апа, мен жолго кийимдеримди салыштыра элейин. Мен да апамдын жаткан жерин чечтирип келем. Апа, төшөктү күнгө жайып койдум. Кечкече жумшак болуп калат. Анан сиз көптөн бери тамак иче элексиз да. Кандай тамак даярдайм? Баягыдай. Топ-топ куурдак жасайм. Ошондой апа. Сиз күндөрүңүздү карап,
таза абада. Отуруп туруңуз. Бат эле сакайып кетесиз, бат. Эң эле чоң арманым ушул жашоодо ата-энемдин эрте кеткени, бул жашоодон. Мен 7-классымда атам каза болуп калды. Андан апам дагы эртишип эле 4 жылдан кийин 1-курсумда апам өтүп кетти. Ошо менен эле биз балалыкты деле бир мындай өксүк менен чоңоюп калдык да, мындайча айткандачы. Анан эми Кудайга шүгүр, Кудайдын иши деп гана жашап жүрөбүз да. 9 бир тууганым бар. Мен үйдөн 8-чисимин азыр. Менден кичүү бир сиңдим бар. Апам ошол өмүр өткөчөң эле чачы бир мунул жерден болуп өттү. Анан ошол чачын ушундай 2 бөлүп алып, жуугандары дагы ар бир эсимде. Анан атамын өтө эрке кызы мен болчумун. Айтканым айткандай аткарылчу. Бирок эми ушу тагдыр ушундай экен да. Эрте кетишти. Биздин байгындай күнүбүздү көрдү, бирок күчүбүздү көрбөй кетти да. Эгер азыр болгондо деген арман күндө жашайт жүрөгүмдө. Себеби азыр деген баарыбыз 9-убуз тең үй бүлөлүү, 9 бир тууганым баардыгы бала чакалуу болушту, ар бири үй алышты, үйлүү жайлуу болушту. Жакшы күндөрдү көрүп келе атабыз. Кудайга шүгүр. Бирок баягы жакшылыктарда бир өтө чоң арман болот экен. Ушунда апам болгондо, ушунда атам болгондо, ушулар көрсө кандай сонун болмок деген ушул эң чоң арманым ушул. Айланам жап-жашыл гүлгө оңгон, сезимге куштар болуп обон созгон. Жаз мезгил кандай көктөм рахаттуу, бөдөнү мырга толгон, шаңга толгон. Көктөм. Мына ушундай менин жашоом. Биринчиден жалпы кыргыз элиме мени сыйлаган, менин чыгармачылыгымы сыйлаган инсандарга мүмкүн болушунча алымдым жетишинче аракет кылып келе жатам, дагы да аракет кыла берем. Сиздердин маанайыңыздар жакшы болсун. Эң негизгиси жашообуз тынч болсун. Жели үлбүрөп чачтык сезим.